Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз телефонго математикалык оюндарды жүктөп алып, балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүү боюнча болмокчу. Ал үчүн телефондун Play Marketине киребиз. Play Marketке киргенден кийин издөөчү жолчого математические игры деп жазабыз. Математические игры деп жазсак, ушундай математикалык оюндар чыгат. Бул жерде биринчи приложенияны телефонго орнотобуз. Телефонго орнотсок, бул жерде бул приложение менин телефонума орнотулгандыктан менде бул жерде открыть деген жазуу чыгып турат. Сиздерде ушул жерде установить деген жазуу болот. Ошо установить деген жазууну бассаңыздар, бул приложение телефонго орнотулат. Андан кийин бул приложенияда иштөө үчүн ушул приложенияны ачабыз. Ачканыбызда ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден назад дегенди бассак, же бул жерден балдардын жашын тандайбыз. Мына 2 жаштан 9 жашка чейин, 10 жаштан 17 жашка чейин, 18 андан жогору дейт. Биз ушул жерден өзүбүздүн балдарыбыздын жашыга карап белгилейбиз. Мисалы, бул жерден 2 жаштан 9 жашка чейин белгилеп туруп, yes дегенди бассак, ушундай болуп меню чыгат. Бул жерден орус тилин тандап коебуз. Себеби бардык командалар, буйруктар орусча чыгуу үчүн бул жерден русский дегенди тандайбыз. Андан кийин төмөн жактагы птичканы басабыз. Птичканы басканыбызда бизге ушундай амалдар чыгат. Кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, тамыр. Биринчи кошууну аткарып көрөйүк. Кошууну бассак, бул жерде практика, викторина, дуэль, играть, экзамен, время, узнать, жесткий деген түрлөрү бар. Бул жерден өзүбүз каалаган категорияны тандап алып, балдарга ойнотсок болот. Мисалы, практика дегенди бассак, мына бул жерде 8 кошуу 8 канча болот деп атат. Эгерде бала туура жооп берсе, бул жашыл очко жазылат. Эгерде туура эмес белгилесе, бул кызыл тарапка туура эмес жооптордун саны жазылат. Бул жерден 8 кошуу 8 16 болот. 16-ны басат. Мына 16-ны басса, 1 тапшырма туура болду. Андан кийин 8 кошуу 9 17. Биз ката кылып көрөлү. Мисалы, 16-ны белгилеп көрөлү. Мына ката кылып 16-ны белгилесек, мына кызыл болуп калды. Туура жооп тап деп атат. Дагы бала адашып 20-ны белгилей турган болсо, бул дагы кызыл. 17-ни белгилесе туура, бирок бул жака 1 туура эмес тапшырма болуп калат. Андан кийин мына 5 кошуу 5 10 деп ушундай кылып бардыгын аткарат. Мына 9, азыр баарын аткарып көрөлү. 10 17 10 тапшырма болот ар бир категорияда. 15 17 16 7. Мына бардыгы 9 тапшырма туура, 1 тапшырма туура эмес. Андан кийин кийинки категорияга өтүү үчүн бул жерден выход дегенди басабыз. Эгерде кайталап иштей турган болсо, начало дегенди басып коебуз. Выход дегенди бассак, башкы менюга кайтып барат. Эгерде реклама чыгып кала турган болсо, бул жерден закрыть дегенди басып коебуз. Мына викторина дегенине кирсек, мына бул жерде дагы викторинада тапшырмалар өзгөчөрөөк. Мисалы, 11 чыгыш үчүн 4кө канчаны кошуш керек деп атат. 11 чыгыш үчүн 4кө 7-ни кошурсок 11. Мына 9 чыгыш үчүн 7ге канчаны кошуш керек? 2. Эми башка категориясына кайтып көрөлү. Мына дуэль дегенди тандай турган болсок, ушул тапшырманы 2 бала чогуу бирге ойнойт. Төмөн жагыны 1 бала ойнойт.
өйдө жагыны бир бала ойнойт. Экөөнүн ташырмасы бирок окшош. Ким биринчи аткарып бүтүш керек. Ушундай болот дуэл. 2 кошуу 5 7. Бияктан дагы бирок ким биринчи аткарып бүтмөй. Ошондо бул жака мисалы бул окуучу биринчи аткарып 7 тапшырма аткарса, бул окуучу 3 тапшырма аткарса, ошондо дуэл бүтөт. Бардыгы 10 тапшырма 7 тапшырманы аткарганы жеңүүчү болот. Андан кийин играть дегенге барсак, мына играть дегенди тандасак, бул жерде башкачараак болот дагы. Мына бул жерде 3 тапшырма 8 кошуу 7 канча болот дейт. Жообун жазыш үчүн бул жерди басып туруп, андан кийин бул жака жоопту жазабыз. 7 кошуу 8 кошуу 17 бул 15 болот. 15 деп жазат. Андан кийинки тапшырманы жообун жазыш үчүн бул жерди басат, биринчи белгилеп. Квадраттын чеги ак түскө айланат. Андан кийин 11 деп төмөн жактан цифралар менен жазат. Ушундай кылып аткарат. Ал эми экзамен дегенди бассак, бул жерде тапшырмалар берилет. Окуучу чын же жалган экенин табыш керек. Мисалы 1ге 10ду кошсок 11, чын, правда. 2ге 5ди кошсок 12, бул жалган, ложь. Ушундай кылып окуучу бала өзү туура жообун табыш керек. 2ге 10ду кошсок 12, туура, правда. 2ге 5ди кошсок 12, ложь, жалган. Ушундай кылып аткарат. Андан кайтып кийинки категорияны көрөлү. Узнать дегенди бассак, мына мындай болуп чыгат. Бул жерден начало дегенди басабыз. Начало дегенди басканыбызда ушундай тапшырма чыгат. Мисалы, бул жерде кошуу экен. Өйдө жактан убакыт берилет. Ошол убакыт бүткөнчө аткарыш керек. 5ге 5ди кошсо 10, 0 жазылат. Бул жерди белгилеп туруп 0. Азыр убакыт бүтүп калды. Мына 7ге 4ди кошсок 11, 1 суроо белгини белгилебиз 1. 8ге 2 кошсок 10, көңүлдөгү менен 1. 8ге 3'tü кошсок 11, көңүлдөгү менен 12 x жазылат, 1 көңүл, 6 көңүлдөгү менен 7. Туура эмес болуп калды. Мына ушундай кылып аткарат. Мисалы 6га 3'tü кошсок 9, 5ге 1'ди кошсок 6, 6га 3'tü кошсок 9, 6га 2'ni кошсок 8. Мына ушундай кылып бала аткарат. Андан кийинки категорияны көрөлү. Жесткий дегенди тандасак, мында аралаш берилет. Мына 9га 9 кошсок 18. Демек 8 бул жерге 8 начало дейк. Мына бул жерге 8 деп жазабыз. 2 чыгыш үчүн бул жерге 9'ду жазабыз. 7 чыгыш үчүн бул жерге 0'дү жазабыз. 2 чыгыш үчүн бул жерге 6'ны жазабыз. Бул жерге 0, бул жерге 6'ны жазабыз. Мына туура жооп болду. Ушундай кылып аткарат. Азыр бул бардык категорияны бүттүк. Назад дагы бул жактан стрелканы басып артка качсак болот. Назад деп туруп yes деген басабыз. Бул жерден башка түрлөрүн тандаш үчүн yes деген бассак, мына эгер көбөйтүү, бөлүү аткара турган болсок, мына көбөйтүүдү тандасак, дагы эле жанагындай категориялар чыгат. Узнать деген бассак, мына көбөйтүү боюнча биринчи түшүндүрмө берет. Мына андан кийин көбөйтүү боюнча бала бардык маалыматтарды алгандан кийин, андан кийин бул жактан практика жүзүндө иштей баштайт. 2'ye 1'ди көчсөк 2 деп ушундай кылып. Бул жерден
Dagы назат кылайын. Тамырды тандай турган болсок, биринчи тамыр жөнүндө бала билиш үчүн узнать дегенди басып, тамыр жөнүндө билип алса болот. Мына узнать деген бассак, даражага көтөрүүнү үйрөтөт. 2-ни бассак, 2-нин даражаларын, 3-тү бассак, 3-түн даражаларын бала ушул жерден көрүп үйрөнөт. Бул жерде 20-га чейинки сандардын даражалары 4-нчү даражага чейин. Андан кийин бул жерден играть, бул жерде тамыр боюнча дагы мына түшүндүрмө берет. Андан кийин играть десек, мына 5-тин 4-нчү бул жака тапшырмалар, мисалы үчүн 5-тин 4-нчү даражасы 625. Бул жактан өзү цифраларды терип жазат. Ушундай кылып аткарсак болот. Мына бардык тапшырмалар бул жакта бар. Көбөйтүү, бөлүү. Ушул играны балдарга ойнотсок, балдардын ой жүгүртүүсү кыйла өсөт.